Инвестицияда акыл маанилүүбү же характер маанилүүбү? Инвестор болом десеңиз, сизге ушул 4 нерсени билүү жетиштүү болот. Булар кайсылар? Кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү. Вот ушул 4 эле нерсе инвестиция кылганга жетиштүү билим. Ушул нерсени билесизби? Сиз инвестор боло аласыз. Кыйынчылык мында эмес. Кыйынчылык бул характерде. Инвестор болуш үчүн көбүнчө характер талап кылынат. Көбүрөөк сизден терпение, сабыр, ушул нерсе сизден мындай. Бул көбүнчөсү ушу тубаса дагы болот да. Эгер оор басырыктуу боло турган болсоңуз, анда сизден аябай мыкты инвестор чыгат. Аябай жогорку деңгээлдеги, аябай көп акчаны башкага ала турган инвестор чыгат. Сиз көп ойлонуп, аз кыймыл аракет кылып жүргөн болсоңуз, анда сизден мыкты инвестор чыгат. Ал эми сиз аябай мындай шустрый болуп, бир ордуңузда отура албай, ушундай болсоңуз, бир ордуңузда отура албайсыз. Бир башка ишти кыласыз, бир бул ишти кыласыз. Ушундай болсоңуз, сиз предприимчивый адам болосуз дагы, сиз көбүнчөсү бизнес кылганга шыктуу адам болосуз. Эң даңазалуу инвестордун айткан сөзү бар. Инвестиция бул дубалга красканы сүртүп коюп, ошонун кургашын карап отурган адам дейт. Вот ушул эң мыкты инвестор дейт да. Эгер сиз көп чуркагыңыз келбей, көп ордуңузда эле отура бергөндү каалай турган болсоңуз, анда инвестиция бул сиз үчүн эң жакшы нерсе. Ушул жактан сизде мүмкүнчүлүктөр, шанстар, сизде ийгилик ушул жакта да. Өзүңүздүн табиятыңызга карама каршы келген нерсеге умтулуунун кереги жок. Спокойный адамсызбы? Инвестиция кылыңыз.